Bir окуяны айтып бергим келет да сиздерге. Себеби арабызда 40ка келип калган бир туугандар бар азыр. Мына жарымыбыздын көбү сурасаңыз үйлөнө электин дейт да. 40ка кетип баратам үйлөнө электин дегендер таксырлар толтура. Анан таксырка бар. Анан урматтуу бир туугандар мындай да, пайгамбардын доорунда бир сахаба болгон. Өтө такыба, Кудайдан корккон, ак ниеттүү, ак көңүлдүү, жакшы сахаба болгон. Бул сахаба эми Алла Таалам кээ бирки инсанды сулуу кылып жаратат, жагымдуу жүзү, кээ биркиси эми Алланын жараткан. Бул сахаба ошол бир аз кыздар көргөндө корко берет экен да, кебетесин көрүп элечи. Анан ушундай баягы турмушка чыкпайм деп эле корко берет экен, кебетесин көрүп элечи. Эми Алла ошондой кылып жараткойдур да. Анан анча-мынча сахабалар көргөндө дагы мындай неме дейт экен да, мындай жиркенисип, мындай сүйлөшкүсү келбейт экен да. Анан кайсыл гана кызды алайын десе эле, любой кыз көрсө, ошол доордогу пайгамбарга мындай отказ берет экен, жок мен буга тийбейм депчи. Кебетесин көрүп эле. Анан аябай капа болуп жүрөт. Анан пайгамбарыбыз алейхисаламдан суранат. Пайгамбарыбыз алейхисалам жуучу болот буга. Анан кийин пайгамбарыбыз алейхисалам жуучу болуп келет. Кызыңарды ошол кызыңарга жуучу болуп келдик деп ата-энесине, кыздын ата-энесине. Анан макул пайгамбар келсе биз кантип отказ бербейбиз деп, мисалы үйүңүзгө, сиздин үйүңүзгө муфтий келип сизге жуучу болоюн десе, барыңыз эле макул болосуңар, туура? О, муфтийдин баласына, президенттин баласына кызыбызды беребиз деп, туура? Ошол менен пайгамбарыбыз алейхисаламга кантип биз жуучу болуп келсе биз отказ беребиз деп ата-энеси сүйүнүп кетчү. Анан баягы балага десе, ата-энеси сразу отказ берет да, жок болбойт ага депчи. Анан урматтуу туугандар, кыз пайгамбарыбыз алейхисалам өзү жуучу болуп келсе мен даярмын дейт да. Ушунчалык такыба кыз болот да бул дагычы. Анан экөөнүн тою белгиленип, мына ура болуп метип атканда, ал бала да өзгедей болот, эптеп бир кой менен өткөрөм дейт. Эртең той деген күнү кабар келип калат. Урматтуу эл журт, алыстан бизди душмандар каптап келатат, элибизди жерибизди сактап калалы, согушка аттаналы деп, согушка даярдык болуп калышат. Анан үйлөнөйүн деп турат, бул жактан согуш болуп турат. Не кылыш керек? Анан кой, элибизди, жерибизди коргойбуз деп патриот сахаба болот да бул. Анан деп согушка аттанып келет. Согушка аттанып келет дагы, анан сол согуштан каза болуп калат. Үйлөнбөй кетет. Алла насип эткен эмес. Бирок пайгамбарыбыз алейхисалам ал сахабаны көрүп туруп айтат, жылмайып туруп, бул сахабаны периштелер өзүлөрү бейиштин суусу менен жуудуруп атат депчи. Бейиштик болуп кетет. Айтайын дегеним, бул жерде таксылардан сурайбыз да, эмнеге үйлөнбөй жүрөсүз десе, мен жакпай калам дейт. Кайра ал жакпай калат дейт. Кудай Таалам сизди дагы идеалдуу кылган эмес, аялды дагы. Кемчиликтүүбүз бардыгыбыз. Кемчилик бардыгыбызда бар. Ошол кемчиликти толукташ үчүн аял эркек жуп-жуп кылып жаратты. Жашоодо. Анан ар бир жолуккан кыздан эле буту кыйшык экен, бою узун экен, анан былчыйып кеттир, анан мынтип кеттир деп эле неметип берсек, болбой калат. Анан кыз келиндерге дагы, бул жерде Куранда айтып атпайбы? Ыймандуу, Кудайдан корккон, Алладан корккон деген сөз, урматтуу бир туугандар. Отурол бир бушка отурол, мен Кудайдан корком эмес, үйгө кирип алып. Жок. Алланын айтканын ошол жакшылыкка буйруп, жакшылык нерселерди көп кылып, жамандыктан алыс болуп, бирөөгө жамандык кылуудан алыс болуп, урматтуу туугандар. Ошону жакшы инсан дейт, жакшы такыба, Кудайдан корккон. Ошондой жакшы жигит болсо турмушка чыгыңыз. Жакшы кыз болсо алыңыз. Же болбосо сизге бир кыз чыгып калды, мен кантип үйлөнөм дейт да. Барбай таңга дук жетпейт дейт. Таанышканга болбойт дейт. Кандай мен эч эле неме ата-энеңизди,
же болбосо авторитеттүү бир адамды жуучу кылып жөнөтүңүз. Ошол кыздын үй бүлөсүнө барып, анан кийин кызга куда түшүп, анан сизге балким иншаллах насип болуп калат. Анан үйдө отура берсеңиз кайсы кыз келет сизге да, мисалы, сага тиет элем деп. Же болбосо ким сизди алат элем деп келет. Ошон үчүн аракет кылыш керек. Бала дагы, кыз дагы өмүр өтүп баратат, урматтуу тургандар. Азыр 40ка чыгып калдыңыз, мисалы, 37, 36, 38 дегенде толтура. Сиз эртең үйлөнсөңүз, 40 жашта үйлөнсөңүз, уже 50 жаш болуп картайып калганда балаңыз эле 3-класс, 10 жашар. Урматтуу, андай болбойт. Ошого иншалла ниет кылыңыздар. Мейлиби? Бул Сахабаны кичине мисал кылдым, эми өзү такыр бир дагы кыз жактырган эмес, бирок пайгамбарды эмне кылды? Жуучу кылып жөнөттү да. Сиз дагы эч ким жактырбай атса, бирөөнү жуучу кылып жөнөтүңүз. Ошол үй бүлөгө барып, жуучу болуп түшсүн. Анан кийин иншалла сизге макул болуп калат деген үмүттөбүз.